интернет булактарында мына тиктоктогу жаман нерселерди көрсөтүп, бул тикток деген биздин жаш муундарды жаман жака идеологияны бура турган болот окшойт. Башка өлкөлөрдө жок го бул тиктокту андай көрсөтө тургандар. Өзбекстан, Казакстан дегенде. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Өлкөбүздө жумушсуздук курчуп жатканда айрым элдер үчүн TikTok социалдык тармагы киреше табуунун негизги булагы болуп эсептелип калган. Буга карабай өлкөбүздүн жогорку кеңешинин депутаттары тарабынан социалдык тармакты бир эмес бир нече жолу жабуу керек деген сунушу менен элге кайрылган. Мындан 2-3 күн мурун социалдык тармакты бүтүндөй жаппай, элдин психологиясына зыянын тийгизген видеолорго чектөө жүргүзүш керек деп айтышкан. Дал ушул маселе боюнча Бишкек шаарыбыздын элинен сурамжылоо жүргүзөбүз. Мы за TikTok! Мен негизи TikTokко каршымын. Неге биздин балдарыбыз ошону көрүп алып, кичине башкача тарбия көрүп атышат да. Мен каршымын. Баарыбызга эле белгилүү болгондо азыркы учурда көптөгөн инсандарыбыз, көптөгөн жарандарыбыз өзүн туура эмес жагынан көргөзгүсү келип атат. Мен оюмда, эгер ошолорго сунушум эгерде өзүнүн туура жагын көргөзгүсү келсе, ошол эле ырдап чыксын, ошол эле билеп чыксын, ошол эле талантын көргөзсүн, ошонун Кыргызга, элге, жерге жарай турган кызыктуу нерселерди тартса, анан TikTok жагы жакшы уланат деп ойлойм. Негизи TikToктун жакшы деле жактары бар, чынын айтсам. Мисалы, мен спортко кызыгам, спортко кирем, спортко бир лайк бассам, мисалы күрөшкө, TikTok мага жалаң күрөштүн эмелерин сунуштайт да. Ал эми жанагындай өзүбүзгө эле белгилүү болгондой эми ар кандай туура эмес нерселерге лайк бассак, TikTok өзүн тартат элге ошогочу. Ошондуктан ал элден да көз каранды деп ойлойм. Я против удаления ТикТока. Это классное предложение. Я за, потому что ТикТок убивает. Мы должны убивать людей. Нас ТикТок мотивирует убивать людей. Да. Удалять. Башында жакшы эле видеолор бар, азыр вообще эле киренге мүмкүнчүлүк жок да. Страшно вообще болду. Жапса колдойм. Я считаю также, что зависит от контента, которого ты смотришь, что тебе попадается в рекомендации. Есть много очень познавательных вещей, там, не знаю, биология, та же самая алгебра попадается в рекомендациях, и ты можешь что-то узнать интересное. Также новости разные, всякие массовые движения. То же самое, помните про Баткен, что было? То есть шла большая масса движения за Баткен, все быстро сплотились и были за Баткен. Это было очень большое движение в ТикТоке, поэтому не стоит удалять эту площадку, потому что все зависит от человека, какие у него что в рекомендациях попадаются. Поэтому я считаю, что это очень полезная площадка на самом деле. TikTok бул болбойт. Динге дагы вообще зыян тийгизип атат. Жаштарды бузуп атат. Ошондуктан мен вообще каршымын. Жок кылганга аракет кылыш керек. Кантип болсо да, жогору жакка кайрылып болсо да, жабыш керек муну. Я люблю TikTok, потому что я его смотрю уже долго. Но я туда шла, я еще маленькая, и мне все время говорили, что я еще маленькая, и я не могу зайти в TikTok. Но я по-любому TikTok и очень интересное приложение. А я не хочу, чтобы удаляли TikTok. Нейтральный эле көз караштамын, эч кандай каршылыгым жок. Ну, я не знаю насчет ТикТока, я им сам-то не пользуюсь. Турсаң, начар эмелерди көргөзүшүп, бир каякта терс жактарды көрсөтүп, ушундайларды тартышат. Бирок азыркы учурда мекенибизде болуп жаткан туура эмес тартып аткан инсандарга, жарандарга чара көрүлсө деген оюм бар. Кыргызстан эркин демократиялуу мамлекет, ошого жараша эле Кыргызстанда жашаган адамдар толук эркин жашоого укуктуу. Ага отурлай эле TikToкту толугу менен же кандайдыр бир бөлүгүнө чектөө киргизип койсо, ал жактагы видеолорду башка тармактардан TikTok колдонуучулары көрө алары толугу менен белгилүү.